эркектин кудум баягы стройкага жардамдашып тургандай базар деген бул кышында иштеп көрүп дордойго bir күн чыгып көрмөсүңөр мисалы. Мисалы мен ишикте окудум, дордойдо чыгып көрмөкчүсүн, эртең менен кийим алган түшүп калсаң тоңуп калат экен. Чыккычан качасың. Биз эркек башыбыз менен мисалы дордой өтө суук. Ошондой жерде аялдарыбыз курткаларды 5 кабат 6 кабат кийип алып, сууктан соода кылып отурат. Мына ушул эң чоң кемчилик эркектердин жоопкерчиликти сезбей алган белгиси деп туруп баса келип студияда ушундай уят болду да. Бул деген нерсе мына Кудай буйрса мына эркектер отурабыз азыр жарым мындан көп эркектер экен, жаш жигиттер. Кудай буйрса биз үйлөнсөк, биз жогорудагы проблеманы айттык, бирок андан сабак алышыбыз керек. Мисалы да. Ошон үчүн Кудай буйрса сиздер үйлөнсөңүздөр, үй бүлөдө зордук зомбулуктун 1% дагы аткарбайм деп туруп Кудай калса убада берилген. Силер ала турган бирөөнүн кызы, бирөөнүн тууганы, бирөөнүн эже, эртең карындашыңыздар сиздер да турмушка чыгат. Ошон үчүн үй бүлөдө үлгүлүү үй бүлө болгон деп азыртан бекем ниет кылып коелу. Рахмат. Салам алейкум.